ислам дини аял затын урматтап сыйлагандай, башка эч ким, эч кайсы мамлекет, эч кайсы дин аял затын урматтап кадыр баркын мынчалык бийик көтөрбөйт. Аялды айырлаш керек, урматташ керек, сыйлаш керек. Бүгүн көп эркектер айырлан күткөнү болот. Хоп деген ооба, макул деген сөз. Ушул сөздү күткөндөй, бардык ушул сөздү сагынгандай. Ал эми бардык аялдар күйөөлөрүнө карата, күйөөлөрү аялына карата мээрими жоктой. Бул дагы айтат, күйөөмдү жумушка тездик менен күзөтүп койдум да, үйгө кирип өзүмдүн кийимди, баштыктарымды жыйнап, 3 жашар баламды алып, өзүмдүн үйүмө жөнөдүм. Өзүм үйүмө келдим, апам атам жакшы жылмайып жүзү менен күтүп алды, үйгө алып келди. Апама кучактап ыйлашты баштаган учурумда баланын тарбиясына таасир кылбасын деп, атам баланы башка бөлмөгө алып кирип кетти. Мен ыйлашты баштадым, апама жүгүнүп алып, апа, күйөөңүз тойгозду, болду, жетишет, ажырашам, таштап кетем, болду, кеч келет, мамилени кылбайт, чын эле менен сүйлөшпөйт, айтор миң түркүн сөздөрдү айтат. Апасы кызын ашканага алып берет, суудан берет. Кызы дагы деле күйөөсүн жамандашуулантат. Апасы бир саамга унчукпай отуруп, ушундай деген, А4 лист кагазын алат дагы, вертикал түрдө экиге бөлүп, ортосуна сызып, кызым мынау жерге күйөөңдүн бардык жамандыктарын, жаман сыпаттарын жаз. Сага эмнеси жакпайт? Ичимден башкача бир сезим пайда болуп, сүйүнгөндөй, кубангандай, эми жазсам макул, эми жазайын деп, мактаган күйөөсү, өзү мактаган күйөөсү, апама бир жамандыктан көрсөтүп коеюн деп, сүйүнгөн бойдон лист толтуруп жаза баштадым дейт. Сызылга чейин бардыгын жазып чыктым, апама суздум. Апам аны окуп дагы койбостон, эми кызым, ушул жазган жазууларыңдын бул жанына күйөөң сага ушул мамилени кылган учурда сен ага кандай жооп кайтарасың? Ошолорду жазгын деп, дагы бир сызыкты сызып, ошонун жанына туш кылып мага берди. Мен өзүм жазган катка жооп жазды баштадым. Кеч келет. Бул жагынан кеч келгенине себептүү мен жаман мамиле кылам. Дил менен сүйлөшпөйт. Сүйлөшпөгөн үчүн жаман тамак кылам. Кээде кылбай коёмун. Айтор ушинтип өзүм жазган катка өзүм жообун жазып чыктым бүт. Апама кагазды сундум. Апам ойчул көздөрү менен карады дагы, берилген баракты дагы кайчы менен бөлүп, күйөөсү жамандалган барагын, күйөөсүн жамандап жазган жагын бырыштырып, бүктөп, мусорго таштап жиберди. Анан мага тиешелүү жагын берди дагы, кызым, неберем меникиде кылат. Өзүңө тиешелүү бул бетти окугун дагы, күнөөлөрүңдү мойнуңа алгын, үйүңө баргын, өзүңдү чындап, ушул күнөөлөр менде бар экендигин сезип, тообо кылып, ушул катты өзүң түшүнгүн дейт. Ошентип мени көчөгө чыгарып койду. Мен үйүмө барып, катты окуп, чындыгында күнөө менде экендигин түшүндүм. Чындыгында айып күнөөлөр менде экендигин түшүндүм. Койгондум. Чыныгы жашоого койгондой болдум. Үйлөрдү жыйнадым, тазалыкты кылдым, дагы бул тамактар күйөөм жакшы көргөн тамакты кылдым. Күйөөм келген учурда жылмаюу менен күйөөмдү күтүп алдым. Тамактарды жасайм, чуркайм, кызматын кылам. Күйөөм дагы жылмайып, кубанып, мага мамилеси өзгөрүп, бүгүн күн башка жактан чыктыбы дейт. Бүгүн башкачасын дейт. Бүгүн эле эмес, эми мындан кийинки жашообуз бардыгы жакшы болот дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, бул кыска хикая, бирок бардыгына тиешелүү маселе бул.
Бул кыздын ордуна эркек киши сен болушуң дагы мүмкүн эле. Каттын эки жагы тең, бардыгына эркектерге дагы аялдарга дагы тиешелүү. Күнөөсүз адам жок, күнөөсүз адам жок, бирок урматым сонун бир тууган, туура жашашыбыз керек. Мамилени урматым сонун бир тууган. Бүгүн сиздин эжеңизге, жездеңиз кандай мамиле кылышын каалайсыз? Эч качан жездеңиз уруп тееп, өзүңүз эжеңизди кордошун каалабайсыз. Жездеңиз бай болуп, эжеңизди бир машиналарда алып жүрүшүн каалайсыз. Жакшы үйдө жашашын каалайсыз. Ким эле каалабасын? Ошол сыяктуу урматым сонун бир тууган, сиз дагы бирөөнүн кызын алдыңыз. Анын дагы инилери бар, анын дагы эркек бир туугандары бар. Сизди ошентип алып жүрүшүн каалайт. Урматым сонун бир тууган, жакшы жашоо үчүн, күйдүрүлбөй жашоо үчүн аракет кылышыбыз керек. Мамилени оңдошубуз керек. Эже карындаштарыбызга мамилени оңдошубуз керек.